Ош-Бишкек жолунун Ташкөмүр шаарында кайрадан үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Анда 2 унаа кагышкан, жеңил жаракат алгандар бар. Кыргызстанда очогунда 3,5 балга жеткен жер титирөө катталганын билдирди. Видеону кылдаттык менен күзөтүп туруңуз. Токмокто велосипедчен адамды унаа учурда сүздү. Жаракат алган адам азыркы учурда ооруканада. Кыз кишини беттен нары чапкан милиционер буга чейин дагы кыз кишиге кол көтөргөнү айтылууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астында койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Уақыт өмүрүңдү уурда улам, чачыңдын актары көп мурдагыдан. Ата сен бизди кантип бактың эле, мен тапкан акча ашпайт курсагымдан. Кыргызстанда 3,5 балдык жер титирөө болду. Бүгүн 26-июнда саат 7:47-де Кыргызстанда очогундагы күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институту билдирди. Жер титирөөнүн очогу Нарын шаарынан түштүк-чыгышка карай 96 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жаңы жер 40 тоосунда болгон. Анын күчү калктуу конуштарда сезилген эмес. Таласта мыйзам бузган унаа токтотулуп, айдоочусу айыпка жыгылды. Талас шаарында мамлекеттик номуру жок башкарылып жүргөн Honda CR-V үлгүсүндөгү унаа токтотулду. Маалыматка ылайык айдоочу унааны мамлекеттик номуру жок айдап жүргөн үчүн укук бузуулар жөнүндө кодекстин 182-беренесинин 4-бөлүмүнө ылайык ага 10 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Мындан тышкары унаа айып короого токтотулду. Кытайдын түштүк батышын суу каптады. Кытайдын түштүк батышындагы Гуйчжоу провинциясында нөшөлөп жааган жамгыр 80 000ден ашуун адамды эвакуациялоого мажбурлады. Жунсан округунда футбол аянтчасы 3 метрдей суу каптап, тоол аймактарда көпүрлөр урап түшкөн. Маалыматка ылайык жергиликтүү бийлик жарандарды эвакуациялап, дрондор аркылуу тамак аш жеткирип жатышат. Суу каптоо коңшу Гуанси автономиялуу районунда да таасирин тийгизип, ал жерде да массалык эвакуациялар жүрүп жатат. Бир жума мурда Кытайдын түштүгүндө Вутип тайфунунан улам 70 000 адам эвакуацияланган болчу. Токмокто унаа сүзүп кеткен велосипедчен киши ооруканага түштү. Кече 25-июнда Токмок шаарында велосипедчен кишини унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык кече саат 14:40 чамасында Шамшы жана Кыргызская көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Токмок шаардык дарыгерлердин жалпы практикалоо борборунун маалыматына караганда, жол кырсыктын кесепетинен 1986-жылы туулган адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Анын баш мээси чайкалып, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Таласта 14 жаштагы баласына унаа башкартып жүргөн атага айып пул салынды. 25-июнда Талас шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жашы 7 элек баласына автоунаасын башкартып жүргөн жаранды аныкташты. Маалыматка караганда, баланын атасына укук бузуулар жөнүндө кодекстин 184-беренесинин 3-бөлүмү менен 15 000 сом айып пул салынып, унаасы айып короого токтотулган. Урматтуу ата-энелер, бул жерде айып пул маанилүү эмес, адам өмүрү маанилүү жана баарынан кымбат. Өзүңүздөр билгендей, жаш өспүрүмдөр атасынын автоунаасын айдап чыгып, жол кырсыгына кабылышып, бул дүйнө менен кош айтышкан фактылардан жок эмес. Ошол себептен жашы 7 элек балдарыңыздарга автоунааңыздарды бербөөңүздөрдү талап кылабыз деп айтылат маалыматта. Измирде Токойдо өрт чыгып, жашоочулар эвакуацияланды. Түркиянын Измир провинциясындагы Токойдо өрт чыгып, жашоочулар коопсуз жерге эвакуацияланды. Алардын турак жайларына коркунуч жаралууда, кеминде 2 үй жабыр тартты. Известия маалымдагандай, тилсиз жоо шамалдан улам токтобой жайылууда. Өрт өчүрүүгө 14 тигучак, суучулдар, өрт өчүрүүчүлөр, атайын техникалар тартылганы айтылды. Измирдин губернатору Сулейман Элбан өрт Фоча жана Алиага райондорунда каптап жатканын билдирди. Кыз кишини урган милиционер кармалды. Ал мындай кылыкты буга чейин да кылган. Бул тууралуу УКМК билдирди. Жабырлануучунун айтымында окуя 17 майда ГЭС-5 аймагында болгон. Кол салган адам мас абалда экени айтылууда. Ага бир баштык боюнча кылмыш иши козголду. УКМК маалымдагандай, өткөн жылы бул жаранга кылмыш иши козголгон, анда ал медициналык кызматкерди сабаган деп шектелген.
Мушкер жеңишинен кийин тосмого чыгам деп токко урунуп алды. ММА мушкери Иван Паршиков жеңишинен кийин күйөрмандарына салам жолдоо максатында тосмого чыгууга аракет кылып жатып, кокусунан электр тогуна урунуп калды. Окуя беттештен кийин болгон. Спортчунун абалы учурда канааттандырарлык экени маалымдалды. Дарыгерлердин айтымында анын өмүрүнө коркунуч жок. Мээрим Жуманазарованын дагы бир сиңдиси күрөшкө чыгып, коло медаль тагынгды. Олимпиаданын 2 жолку башкы байге ээси Мээрим Жуманазарованын сиңдиси Бактыгүл Азия чемпионатында коло медаль утту. Вьетнамда өтүп жаткан 17 жашка чейинкилер арасындагы Азия чемпионатында Бактыгүл Жуманазарова 53 кг салмакта күрөшүп, коло байгеге ээ болду. Ал биринчи беттешинде кытайлык спортчуга жеңилип калган, бирок атаңдаш финалга чыгып, Бактыгүлгө утешүү турниринде күрөшүүгө мүмкүнчүлүк берген. Жуманазарова Өзбекстан жана Кытай тайбейинин балбандарын жеңип, 3-орунду камсыз кылды. Бүгүн туулган күнүмдө коло медаль уттум. Өзүм менен сыймыктанам деп жазды балбан кыз социалдык тармактагы баракчасына. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Онда сыйырбы? Эки жак мамлекеттик белгиси номери жок. Мына башкарып жүргөн Талас шаарынан айып короо кирип атат. Автоунаа айып короого токтотулуп атат. 84 3 менен 14 жашар баласына автоунааны башкарганга берген. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат Юрий Абдахапаров. Мына жаңы элеки окуяны көрүп атабыз. Жана бычак менен аялын коркутуп, ошондой эле үйүнө бензин чачып. Бул боюнча мага ушу жабыркаган эженин бир тууган байкеси кайрылды мага. Негизи бул окуяны дагы бир айта кетели. Негизи мурда эле мына бир туугандарынын айтымында караганда мурда эле зордук зомбулук көрсөтүп жүрүшкөн. Анан эми баягы эле кыргызча эле айтпай эле балдар үчүн жашап жүрө беришкен да. Анан бул эже азыр негизи эптеп араң таяк менен басып жүргөн. Анткени мына 2-3 жыл мурда ошо жанагы бычак менен коркутуп аткан күйөөсү жанагы машина айдап баратып, экөөбүздөн чогулөбүз. Мен сени жашатпайм деп ушундай рулду буруп ийген экен. Кетип барат, анан катуу ДТП болот. Катуу ДТПдан ал жаңы элеки эже жамбашы сынат, позвоночниги сынып, темир менен жүрүшкөн да. Мына азыркы убакка жери эптеп таяк менен басып жүрүшкөн. Анан ошондо дагы жанагы үйүнө бензин чачып, жана бычак менен эметкенде өрттөйм дегенде ошо шашып качып чыгып, ошо жыгылып, жанагындай уже темирлери дагы ажырап кетип, азыр кайра баягыдай төшөккө жатып калыптыр. Анан бул боюнча дагы биз жаңы элеки тергөөчү менен да сүйлөштүк. Бул негизи окуя Нарын облусунун Атбаш районунда болуптур. Анан биз дагы тергөөчү менен сүйлөштүк. Бул боюнча азыр семейное насилие 177 статья менен козголуптур. Анан бүгүн мисалда эми билесиз да, тергөөчүлөр азыр 48 саатка камады. Уже эртең аны сот чечет, СИЗО же домашний арестке деп. Анан биз дагы ошо эртеңки карачу сотко дагы негизи кайрыла кетебиз. Мыйзам чегинде иш алып барып берүүнү сурайбыз. Анан ошондой эле МВДдан дагы суранабыз. Бул ишти дагы өз контролуна алып иштеп беришсе деп.